Илгери өткөн заманда 3 тууган болгон экен. Алар ата-энеден эрте ажырап, көрүнгөн байдын жумушун жасап, эптеп күн көрүшөт. Бир күнү байдын чөбүн чаап, аябай чарчап, көлөкөдө дем алып отурушса, жакын эле жерге бир топ кара чыйырчыктар конуп калат. Биринен бири озуп, жем издеп жаткан кара чыйырчыктарга карап, бир туугандын улуусу: "Ой чиркин, ушундай жер жайнаган малым болсо, өмүр бою бир да кишини иренжитпей, кенен өмүр сүрүп өтө берелим" деп улутунат. Эгер менин ушундай короо коюм болсо, өзүбүз сыяктуу кедей кембагалдарга каралашып, үйгө мейман келсе кой союп, элди ар дайым сыйлап, алардан алкыш алып гана жүрөт элем деп ортончу бир тууганы өзүнчө тилек кылат. Алардын эң кичүүсү үндөбөй отурган соң: "Ал эми сенин ушунча малың болсо, эмне кылар элең?" деп сурашат эки агасы. "Менби? Менин мынча малым болбой эле, эл катарлуу азын оолак жандыгым, үстүмдө үйүм, жанымда акыл эстүү жарым болсо, мен дагы эч кимди иренжитпей өмүр сүрөр элем" деп жооп берет. Алар ушундай таттуу кыялга батып, ойлору менен жыргап жатышканда, маңдайына келип калган ак сакалдуу карыяны байкабай калышат. Сакалы тизесине түшкөн алиги карыяны кайдан чыга калганын билишпей, үчөө тең орундарынан атып турушат. "Менин атым Убада, балдарым", дейт карыя. "Силердин тилегиңерди жанатан бери угуп турдум. Эгерде силер айткан сөзүңөргө турсаңар, мен силердин тилегиңерди орундатам", дейт таягын көтөрүп. "Биздин тилегибизди орундатсаңыз, биз айткан сөзүбүзгө турабыз, эч качан жаңылбайбыз", дешти бир туугандар. "Эмесе, мен силердин тилегиңерди орундатайын. Сен экөөң мал дедиңер, тетиги көрүнгөн дөбөнүн артында эки короо кой жайылып жүрөт. Бир короосу өңчөй ак, экинчи короосу жалаң кара түстө. Барып, бирин агың, экинчин карасын алгыла", деп күнгө чагылышкан таягын силкип алды. Экөө чуркаган боюнча карыянын көрсөткөн жерине келишсе, чын эле эки короо кой жайылып жүрөт. Экөө эки короону айдап, эки тарапка өздөрүнчө кетишет. Карыя таягын силкип туруп, эң кичүүсүнө карап: "Эми сен тетиги түтүн чыккан жерге бар. Үй десең тилеген үйүң, өмүрлүк жарың, азын оолак малың ошол жерде. Бар эми, тилеген тилегиңе жет", деп ак сакалын сылап коюп, карыя көздөн кайын болот. Ушул күндөн баштап бир туугандын турмуштары оңолуп, өз тилектерине жетип, жакшы жашап калышат. Күндөр жылып, айлар оошуп, жылдар өтөт. Бир күнү баягы Убада карыя жанына пейил менен бакытты ээрчитип, "Ошол жигиттерди барып сынап көрөлүк, айткан сөздөрүнө тураар бекен", деп жолго чыгышат. Алай дүлөй бороон болуп жатканда алды менен улуусунун үйүнө келишет. "Биз Кудай конок болобуз. Бороон өпкөдөн өтүп баратат. Отуңа жылынып, муздаган сөөктү жылытып чыгалы. Үйгө кирүүгө уруксат эт, баатыр", дейт келген карыялардын үндөрү дирилдеп. Малына ээ боло албай жаткан бай ушундай кымгуутта, койлор сууктан кырылып жатканда конок эмес, Кудай болсоңор да кеткиле, деп кыйкырат. Сакалдарына муз тоңуп, калтыраган карыялар ал жерден чыгып, ортончу байдыкына келишет. Ал дагы ачууланып, карыяларды тосууга чамасы жок экендигин айтып, кубалап жиберет. Эки бир туугандын жүзүн көрүшүп, эми кичүүсүнүн үйүнө жөнөштү. Жолоочуларды көрүп, жаналы калбай, үргөн иттин үнүнөн үйдөн атып чыккан үй ээси коноктордун атын алып, мамыга байлап, өздөрүн колтуктап үйгө киргизип, жылуу мештин жанына отургузуп, кайра чыгып коноктордун аттарын жайлап, отко коет. Коноктордун суу болгон кийимдерин чешинтип, башка чепкен чапан кийгизип, ысык чай берип, меймандарга деп бир коюн союп, жакшылап сыйлап мейман кылат. Эртеси коноктор кайтаарда Убада баягы калыбына келип:
Balam, urmat sıyıňa çoň rahmat. Ölümden uyat katuu degendey, uwadaga bek jigit ekensiň. Az döwletke mas bolup, el menen işi jok, tigil agalaryňa okşoboysun. Ardaýym uşunday bolup, aýtgan sözüňe bek dur. Örkönüň össün balam, dep bata kılıp tayagyn silkip koýat. Bayagy jigittin kaşına bakyt konup, peýli andan beter oňolup, tübölük baktylo jaşap kalgan eken.